Assalamu alaikum урматтуу боордоштор. Аллахка ыйман келтирген мусулман бир туугандар. Аллах Таала жек көргөн 4 түрдүү эң начар адамдар бар. Аллах Таала өз сактасын. Мына ошондой адамдардан болуп калбоону эскертебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айткан: "Арбаатун юбгизухумуллаху азза ва жалла." Аллах Таала 4 түрдүү адамды жек көрөт. 4 түрдүү адамга Аллах Таала өтө катуу ачууланат кыямат күнү. Биринчиси аль-байяул халлаф, көп ант ичкен соодагер адам. Товарын өткөрүү үчүн карганып ант иче берген чайкоочу адам. Экинчиси аль-факирул мухтал, текеберленген кедей адам. Колунда эч нерсеси жок, бирок өзүн көтөрүп текеберленген, керсейген кедей адам. Үчүнчүсү аш-шайхуз зани, зынакор чал. Жашы бир топко барып калса дагы уятсыздык кылып, зынакорлук кылып жүргөн аксакал адам. Төртүнчүсү вал имамул жаир, залым падыша. Мойнундагы жоопкерчилигин билбестен чектен ашкан адилетсиз башчы. Ан-Насаи. Чындыгында бул хадисте айтылган 4 түрдүү адамдар өтө начар, төмөн даражадагы адамдардан болуп эсептелет. Себеби күнөөлөр пенденин абалына, мүмкүнчүлүгүнө жараша бааланат. Текеберленүүгө эч бир себеп болбой туруп, өзүн көтөрүп, башкалардан теңсинбей жүргөн кедейдин күнөөсү катардагы эле адамдардын күнөөсүнө караганда алда канча оор. Картайып, нафси каалоолору басаңдап калган кезде да зынаакылыкты, бузукулукту, ойноштукту таштабай, ар түрдүү уятсыздык иштерди аткарып жүргөн чалдын күнөөсү катардагы адамдардын күнөөсүнөн караганда алда канча оор турат. Ошондой эле эч бир мансапта олтурбай, катардагы эле адамдардын залымдыгына, адилетсиздигине караганда башчылардын адилетсиздиги, чектен ашуусу өтө чоң, оор күнөө болуп эсептелинет. Кимге Аллах Таала ачууланса жана аны жек көрсө, анда ал адам Аллахтын азабынан эч качан кутула албайт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, этият болойлу. Аллах Таала ачууланган 4 түрдүү адамдардан болуп калбайлы. Аллах Таала барыбызды мындай оор күнөөлөрдөн өзү сактаган болмосун. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.